Кыргызстанда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын карамагында жалпысынан 27 жаза өтөө жайлары бар. Алардын 11-и түзөтүү колониясы, 10 жатак абагы, 5 тергөө абагы, 1 түрмө. Бул мекемелерде 6000 эркек, 300 аял жана 30 жашы жете элек өспүрүмдөр жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Бир адамга жылына 20-30 миң сомдун тегерегинде акча коротулат. Түрмөдө жаткан адамдын чыгымы бюджеттен кеткен тамагына 120 сом. Түрмөдө жаткан. Ошол эле мезгилде пограничниктерге биздин чегарачылар, биздин коопсуздукту сактай турган эң жогорку деңгээлде баягы камсыз боло турган пограничниктер бүгүнкү күндө 70 сом алат. Мисалы алар паёка, алар деген чегарада жүрөт, тиякта жүрөт, биякта жүрөт, ошолорго 70 сом берет. Бул күлкүнүчтүү нерсе да. Ошон үчүн чегарачыларды абдан эбегейсиз камсыз кылып туруп, түрмөдөгүлөрдү азайтып, бюджеттин чыгымын азайтып, тиякты көбөйтсө ошондо туура болот. Абакта отургандарды тамак аш, кийим-кече, дары-дармектер менен камсыз кылуу үчүн жылына бюджеттен 1 миллиард сомдон ашуун каражат коротулат. Андыктан жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын санын кыскартуу зарылдыгы курч турат. Бул үчүн мыйзамсыз жолдор менен камакка алынып, түрмөдө адилетсиз отургандарды боштондукка чыгаруу үчүн ревизия жүрүп жатыптыр. Бул тууралуу премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Нарын шаарында милиция кызматкерлерине турак үйлөрдүн ачкычын учурунда билдирди. Милиция кызматкерлери коррупциялык иштерге аралашпоосу үчүн бардык жагынан камсыздалган болуусу керек дейт Садыр Жапаров. Кудай буйрса, элдин сиздердин жардамыңыздар менен баягы бардык тармактардагы коррупцияны жеңип чыксак, сөзсүз түрдө биздин экономикабыз көтөрүлөт. Албетте сиздердин зарплатаңыздар көтөрүлөт. Бир айдан экинчи айга жеткидей кылып туруп, ушу зарплаталарын көтөрүп беребиз деген ушу бир чоң максатыбыз бар. Кудай буйрса, ошого дагы жетебиз. Бирок кылмышка шектүүдөн да, жабырлануучу тараптан да $500 тегерегинде пара алып көнүп калган кызматкер маянасын 50 миң сомго чейин жогорулатса деле эски адатын кармата бериши ыктымал. Тергөөчүлөрдүн мындай аракеттеринен жабыркагандар миң деп саналат. Алардын бири Кубанат Калыбеков Бишкек шаарынын Көкжар жаңы конушундагы үйүн батирге берип, ижарачыларга ичиндеги 250 миң сомдук эмеректерин уурдаткан. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Тергөөчүлөр кылмышка шектүүлөрдү кармап, буюмдарды тапканы менен ээсине кайтарып берген эмес. Натыйжада эмеректерин уурдап кеткендер аны сатып жиберүүгө үлгүргөн. Кубанат Калыбеков чындыкты издеп, каражатын, убактысын гана короткон, бирок адилеттүүлүккө жетишкен эмес. Сен оокаттарың бүт баарын таптык, ордунда экен, болгону гана газ плитаң менен вытяжкаң жок экен. Аны уже успели продать деди да. Хорошо деп мен анда калган оокаттарымды ала бербейинби дедим да. Десем, жок, биз сенин оокаттарыңды арестке коюп койдук. Эгер сенин оокаттарың жоголуп кетсе, анда ошондо соттолуп кетишет деди да, баягы сатып алуучулар. Октябрьский сотко кайрылдым. Октябрьский сот следовательдердин, тергөөчүлөрдүн ишин мыйзамсыз деп чыгарып берди да. Ушул эмеге чейин 5 жолу алмашты да тергөөчүлөрдүн эмеси, 5 жолу бири-бири менен алмашып, кайра тиге отуруп, бияка отуруп, эч кандай бир эмеси жок. До сих пор эме боло элек да, эч кандай. Кубанат Калыбеков Бишкектеги Октябрь районунун тергөөчүлөрү кылмышка шектүүдөн пара алып, ишти унуткаруу үчүн убакытты создуктуруп жатат деп күмөн саноодо. Мындай колу таза эмес тергөөчүлөр жалпы укук коргоо органдарынын аброюна көө жаап келет. Орган кызматкерлерин паракорчулуктан арылтуу үчүн катуу жазаларды колдонуу керек дешет эксперттер. Буларга, органдарга айлыкты көбөйтүш керек. Айлыкты көбөйткөндүн аркасы менен кылмыш кодексине өзгөртүү киргизип туруп, буларга жоопкерчилик катуулатыш керек. Эгерде ошондой взятка менен коррупция болуп кармалып кала турган болсоң, кызматы кыянаттык менен пайдалансаң, анда түбөлүккө түрмөгө кесилесиң дагы. Андан тышкары бүт жанагындай званиясын баарын жокко чыгарып туруп, анан баласын дагы ошол өзүнүн иштеген кызматына, юридикалык жактарына жолотпош керек деген мыйзам жазган. Ошондо ойлонот да көбү. Антпей катуу кылбасак, баласына эмне тиешеси бар деп көп айтат. Баласына чейин ойлонбосо булар алып атпайбы? Элдик толкундоолордон кийин бийлик башына келгендер коррупциянын бардык түрлөрү менен күрөшүүнү баштады. Бирок азырынча ар тараптан тоскоолдуктар болуп жатканы айтылууда. Мындай кыңыр иштерге бөгөт коюу үчүн коомчулук да кайдыгер карабай көмөктөшүүсү керек дешет алар. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.